Kırgız Respublikasının Din İşleri boyunca Mamleketli Komissiyanın direktörü Abdülkarov Toğrulbay Jorobayev çıldırız. Assalamu alaikum hurmatlı ustazımız, dostumuz, Çuva Hacı. Çuva Hacı gelsin. Geçelim sayın. Ölçüböz ömür. Ölçüböz ömür Devatarlarlık konferansiya hoş geldinizler. Çınında ölçüböz isgaldık belki. Öz mezgilinde Kırgız eline çoğun rahmat, öz mezgilinde bartalgan işi oldu. Tağdırımızga жазылған eкен 2008 yıldan beri tanışıp şu kişi Mekke'den okuldan tutup gelgenden keyin 23 yıl 12 yıl geçiresler 12 yıl işmerdilik olsa 10 yılın koşa жүрüp koşa gana жатпадык. Issığında da soğuğunda da koşa oldu. Men üçün hazır aytılgan dokladты okup berişte aябай оор болуп турат. Ошентсе да айта турган сөздөр бар. Чуга Hacıke öz mezgilinde tamay aytkan, din degende özünün kadırını ayabagan, özünün bolgonday kadır barkın, avtoritetin bardığın ırıskısında ortaya koyuyordu din üçün. Taymanbay padişalarga da aytadı. Din degende şu jеген okatın жерге koyup, oşol jabır tartkan musulmandarga bolgan hareketini jumşaydı. Şunday gündördü gördük. Damla siz din işin kılıp atasiz. Bizden sizge jardam bolsun dep gelse, yok bu nerseni men görgönmün. Men student bolgondo kıynalganmın. Mende student balдар var dep görüp, student balдар görüp turam ol jobay taksir, akın taksir. Ошентип ушуларга bölüştürüp, акчаларын ушуларга жөнөтүп турчу. Эч качан акчанын кадырын билбеген, акчанын баркын билбеген, дүйнөнүн баркын билбеген киши болгон. Бұл киши кызганат эле, убактысын кызганат эле. Бұл киши китебин кызганат эле. Башка кызганыч деген нерсени билбеген киши болгон. Достчулукка да бекем киши болгон. Мынакей жашоо болгондо анча-мынча таарыныш болот эле. Сөз түрдө биринчи кол сунат эле бул киши. Эч качан экинчи болбойт эле. Биринчи болуп кол сунат эле. Ошондо да биз намыстанып калып калат элек. Бизден мурун кол сунуп ушундай өзүнүн мындай жогорку деңгээлдеги алым экенин билгизет эле. Бул киши новатор болчу. Ошол интернет, ошол аламдашуу нерсени мына пандемияда биз азыр онлайн болду. Ал киши эчак эле 10 жыл мурун баштайт эле ушул нерсени. Ушунун актуалдыгын түшүнүп, башка чет мамлекеттеги адамдарга да ошолорго сабагын жеткирип, ошондо чоң пайдасын көрүп, ошону көрө билген киши болгон экен. Бул киши реформатор эле. Муфтиятта иштегенде мынакей дамналар жалган айтырбаса керек, ошол түзүлүп кеткен өзөк мына уланып реформа болуп, мындай реконструкция болуп келет. Ошого канча деген өзүнүн кадыр баркын салып, ызы чуусу болсо да ошого чыдап, ошону актуалдуулугун түшүнүп, мына ошондой системаларды киргизген. Ай караш боюнча канчалык биз канча айтат элек, балким биз ал мезгилде түшүнбөйт элек. Дамла мынча ызычууну сага эмне кереги бар? Жок, бул аябай маанилүү нерсе, биздин жашашыбыз керек дейт эле. Ушундай киши болгон, эми ошол киши менен сапарлашып болуп, дос болуп, тагдырыбызга жазылган экен. 10 жыл жүрдүк, чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Бул киши үй бүлөдө, достчулукта, сапарда өзүнүн мындай чыныгы алым экенин, болбосо алтын медалды бүткөн балдар адатта 10-11 жылда Караханитер мезгилиндегидей Бухари, Кашкари, Оши, өзгөни деген алымдардай болуп, башка дин сабатын алып, дин сабагын Ханафи мектебин орнотом деп ошого мындай урунган, болбосо юрист болсо болот эле, башка сабактарда болсо болот эле. Көп айтат эле, ажеке, балдарды мектепте окутуш керек экен, 10ду бүтүрүп алып туруп, анан илимге бериш керек экен. Себеби мындай базалык түрдө
Adam грамматиканы окуп алса, ошол немени грамматикасы түзөлбөсө, башка илимди деле сүздөп кетиши кыйын эле деп, ушундай илим тармагында да аябай мындай көз караштарын дайым айтат эле. Аттиң мына кече bir kağızga kol koyup atıp, gözüm yaşım tey alбай 2 saat oturdum. Erten Kuday buyursa bilesiңер, erten meçit açılıp da çoğu ağacının atına. Oşol ağacının meçitine kölügüne kol koyup atıp, şunu birge açabız dedi gele o ağacı kem. Ne üçün men şo kol koyup oturamaz? Attın arman köp, biroq geçiresler aябай эмоционалдуу ашта сөздөрдү айтып койдум окшойт. Сиздерге рахмат. Шул дамла ушул кишилер менен эр шаргак жүргөн, ушул дамлалар менен жүргөн, ушул кишинин сабактары, ушул кишинин айткан илимдери уланып мынакей келе атат. Андан канча деген адамдарыбыз пайдаланып атат. Коом тарбияланды, адам тарбияланды. 10 жыл деген көп нерсе экен. Азыр мына телевизорду көрүп отурсам, бир күнү көрсөтүп атат, жол куручун. Айлык маянаңыз аз экен, кандай болосу? Чубак ажы айтпадыбы? Жол курган сооп дебедиби? Деп ошо канат кылып жол куручулар. Адамдар ошону усул кылып, эреже кылып жашоосуна киргизип калды. Адам тарбияланды. Ушул кишинин эмгеги ушунда зор болду. Эми каалайт элем ушул нерсе уланса экен. Мындан да уланса экен. Ушу чубак ажыда алымдар чыкса экен арабыздан. Кыргыздардан сөз түрдө чыгат. Мен эми ишендим кыргыздардан чыгат. Себеби бизде жанагы эгемендүүлүк алгандан бери туура динди тамдаган экенбиз. Туура динди тамдагандан балдар карылар көбөйдү. Alımlar koydu. Buna uçuğuz korumesi kendi görüntü turat. Çubak Hacı'nın arvağı bizden razı olsun. Artık ayrımda olsun. Kur'an okuyoruz, dua kılıyoruz. Jatkan jeri jaylı olsun. İlimli konferansiyaga toluk katışıp, oylar, fikirlerinizi aytıp, şu yerden bir jıyıntık bolup, ошол жыйынтыктар Hacıközdүн соолуна жетсе экен деп көңүл бургандарга рахмат.